Азыркы биз карай турган тема даражалар темасы деп аталат. ЖРТда келүүчү эсептердин бирөөсүн карап көрө турган болсок, бул туюнтманын маанисин табышыбыз керек экен. Бул туюнтманын маанисин табыш үчүн биз кандай формулаларды колдонушубуз керек? Эң алгач бизде 7-класста келүүчү кыскача көбөйтүүнүн формулаларын эстеп көрөлү. Ал жерде биз өткөнбүз. А минус Б, А плюс Б барабар болот. A'нын экинчи даражасы кемитилген B'нын экинчи даражасы. Мындай карап көрө турган болсок, 53-түн квадраты кемитилген 47-нин квадраты дал ушул формула менен чыгарылат экен. Анда биз бул 53-түн квадраты кемитилген 47-нин квадратын 2 кашага ажыратып алалы. Анда 53 кемитилген 47 53 кошулган 47 болот. Ал эми бул туюнтманын бөлчөгүндөгү сандарды кайра эле ушундай 2 кашага ажыратып алалы. Анда 50,5 кемитилген 49,5, ал эми экинчи кашада 50,5 кошулган 49,5 болот. Эми буларды эсептеп көрөлү. 53төн 47-ни кемители 6 чыгат. Ал эми 53кө 47-ни кошсок 100 чыгат. Ал эми экөөнүн ортосунда көбөйтүү белгиси бар. Демек 6 менен 100-дүн ортосуна биз көбөйтүү белгисин коюшубуз керек. Эми бул жерде 50,5тен 49,5ти кемитишибиз керек экен. Аны биз мамыча түрүндө кемитип көрсөк болот. 50,5 кемитилген 49,5. Эми бул жерден 5тен 5ти кемитсек 0 калат. А бул жерде 0дон 9ту кемите албайбыз. Демек анын коңшусунан 1 ондук сурашыбыз керек. Ал эми 10дон 9ту кемитсек 1 чыгат. Демек 50,5тен 49,5ти кемитсек 1 бүтүн чыгат экен. Анда бул жерге 1 деп жазабыз. Көбөйтүү белгисин коеюн. Эми ушул эле кайра 50,5ке кошоюн 49,5ти. Бул жерде кадимкидей эле кошобуз, жөнөкөй сандарды кошкондой эле. 5ке 5ти кошобуз 10, анын 0 жазылат, 1 көңүлдө. 9ка 0ду кошобуз 9, көңүлдө 1 менен кайра эле 0. Эми бул жерде дагы 1 көңүлгө кетет. 5ке 4тү кошобуз 9, көңүлдө 1 менен 10. Демек 50,5ке 49,5ти кошсок, бизде 100 деген чыгат экен. 100 саны чыгат экен мына жерде. Эми бул жерден 100 менен 100дү кыскартып салсак болот. Аны кыскарталы, бизде кайсы сандар калды? Барабар. 6 бөлүнгөн 1 калды. 6 бөлүнгөн 1 бизде 6га барабар. Демек бул жооп бизде В вариантында турат. Анда жооптор баракчасында биз В вариантын белгилегенибиз туура болот.